Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы байыркы эки дарыя аралыгындагы мамлекеттер. Сабактын планы. Эки дарыя аралыгынын жаратылышы жана калкынын кесиби. Байыркы Вавилон падышачылыгы, Хаммураппинин мыйзамдары, шына жазуусу, клинопись, Ассирия дөөлөтү. Тигр жана Ефрат дарыясынын аралыгы грекче Месопотамия, эки дарыя аралыгы деп аталган. Калкынын кесиби. Биздин заманга чейинки 7 миңжылдыкта адамдар олтурукташкан соода жолу өнүккөн. Малчылык, аңчылык, дыйканчылык менен алектенишкен. Металл иштетишкен, кол өнөрчүлүк өнүккөн, чоподон буюмдарды жасашкан. Жыгач өтө аз болгон. Вавилон падышалыгы. Биздин заманга чейинки 3 миңжылдыктын аягында эки дарыя аралыгынын ортоңку бөлүгүндө шаар пайда болгон. Кийин ал Вавилон шаары, Кудайдын дарбазасы деген атка конгон. Вавилондун калкынын кесиби. Вавилондо анча көп эмес малчылык менен алектенишкен. Ошондой эле дыйканчылык, кол өнөрчүлүк абдан жакшы өнүккөн. Багбанчылык, жасалма сугат иштери жүргөн. Хаммураппи Вавилондо биздин заманга чейинки 1792-1750 жылдары падышалык кылган. Ал падышалык кылган жылдары Урук жана Исинди шаарларын жеңип алат. Түндүктөгү Мари өлкөсү менен жакшы мамиле түзгөн. Хаммураппи бүткүл эки дарыя аралыгын багындырып, Вавилон падышалыгы үчүн бирдиктүү мыйзамдарды түзгөн. Падыша Хаммураппинин мыйзамдары кара базальт мамыга чегилип жазылган. Бардыгы болуп 282 берене жазылган. Хаммураппинин мыйзамдары тарыхта белгилүү болгон эң алгачкы жазылган мыйзамдар. Шына жазуулары. Клинопись. Эки дарыя аралыгында чополор көп болгондуктан чополорго тез жазуу үчүн шыналарды, клинттерди колдонушкан. Бул жазуу клинопись деп аталган. Клинопись бул тарыхтагы эң биринчи жазуу болуп саналат. Вавилондук илим математикалык сандарды жазууда ойдо канча сан болсо, ошончо аз сандагы цифралар менен белгилөө жолун ачкан. Цифралардын ордун алмаштырып жазуу менен ар кандай сандарды белгилөөгө болорун билишкен. Археологиялык табылгалардын арасында көбөйтүүнүн жадыбалы болгон. Вавилондук математиктер алгебранын негиз салуучулары болгондугун окумуштуулар далилдешкен. Ассирия дөөлөтү. Байыркы Ассирия Тигр дарыясын жана анын чыгыш куймаларын бойлото орун алган өлкө. Бул жердин калкы байыркы мезгилден эле малчылык менен кесипке алектенишкен. Дыйканчылык менен жогорку Заба жана Тигр өрөөндөрүн мекендегендер гана алектенишкен. Чыгыш тарабынан тоолор кысып тургандыктан бул өрөөндө анча кенен болгон эмес. Ошондуктан байыркы Ассириянын айдыл аянттары анча көп болбогон. Байыркы Ассириянын негизги шаары Ашур болгон. Ассирия падышасы Салмансар биринчинин тушунда коңшу өлкөлөр Миттанини жана түндүк тарабындагы Урартуну багындырган. Түштүктө Вавилон падышачылыгына аскерлерине катуу сокку берген. Кийинчерээк падыша Ашшурназирпал экинчи Сирияга бир нече ийгиликтүү жогортулдар жасап, Финикиянын деңиз жээгиндеги шаарларына чейин жол ачкан. Бул жерде жашаган уруулар багынып, Ассирия падышасына салык төлөп турууга аргасыз болгон. Ассириянын кийинки падышасы Салмансар үчүнчү өзүнүн 35 жылдык падышачылык мезгилинде көпчүлүк коңшу өлкөлөрдү өзүнө караткан. Айрыкча бул жогортулдардын Ассирия үчүн ийгиликтүүсү Вавилонду багындырып, Персия булуңунун өлкөлөрүнө чейин кирип баргандыгы болгон.
Падыша Тиглат-Паласар үчүнчүнүн тушунда Ассириянын күч-кубаты жогорулаган, кул ээлөөчүлүк үстөмдүк кылган. Армиянын негизин падышалык полк түзгөн. Урарту, Финикия, Палестина, Сирияны, Израилди биздин заманга чейинки 732-жылы Дамаскты баскан. Биздин заманга чейинки 729-жылы Вавилондун падышасы болгон. Ассирия биздин заманга чейинки 605-жылы Түндүк Месопотамияны, Вавилонду, Сирияны бириктирген зор аймакка ээ болгон. Бул тарыхта эң биринчи империя. Бүгүнкү тема боюнча суроолор. Эки дарыя аралыгынын калкынын негизги кесиби эмне болгон? Байыркы Вавилон падышалыгы тууралуу эмне билесиңер? Падыша Хаммурапинин мыйзамдары жөнүндө айтып бергиле. Шынаа жазуусунун пайда болушу кандай себептер менен шартталган? Ассириянын күч-кубаттуу мамлекетке айланышы кандайча болгон?